Кичипейилдикке видеонун ылдыйындагы колду басып койгон ар бир адамдын ишине ийгилик каалайбыз. Кылмышка шектүү уурдап алган малын Талас шаарындагы мал базарда сатып жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында Чүй облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка караганда Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө Жайыл айылынын Суусамыр айылынын тургуну мал, жылкы уурлук фактысы боюнча арыз менен кайрылган. Бул фактта Кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурдоо беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында жогорудагы кылмышка шектүү делип 18 жаштагы КД Чүй облусунун тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү Талас шаарында базарда уурдалган малды сатуу учурунда кармалган. Учурда уурдалган малдар алынып арыз ээсине кайтарылды. Милиция кызматкерлери жогорудагы адамдын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар жоктугун текшерүүдө. Тергөө иштери уланууда. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров жалпы кесиптештерине 2 тартипте сунуштады. Иш саат 10-да башталат дегенде баштасак, саат 10-га 5 мүнөт калганда келип олтурсак, 6-7 жаштагы 1-класстын окуучулары 7:30-га сабакка барып жатат. Укаланып, могу жерде туруп алып, анан 7 жолу чогулуш өткөрөсүңөр кайра. Тартипти өзүбүздөн баштасак, 1-саат 10:00-дө иш башталышы керек деди. Ошондой эле ал тил маселесине токтолуп, орусча, кыргызча сүйлөп жаткан депутат Султанбай Айжигитовго тийиштүү маселе көтөрүп чыкты. Сүйлөгөндө таза орусча же таза кыргызча сүйлөсөк, аталасын чыгарбасак, комитеттин төрагасы болобу же башкасы болобу, баяндама жасап жатканда кыргызча билбейби, анда Лев Толстойдун тилинде сүйлөсүн. Кыргызча сүйлөйсүңбү, анда аралаштырбай сүйлө деп сунуш киргизди. Ушул тапта жогорку кеңештин түзүмү каралып жатат. Баяндаманы Султанбай Айжигитов жасап жаткан. Ал орусча, кыргызча аралаштырып баяндама жасаган болчу. Видеого лайкты сөзсүз басып, жана подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө күйгүзүп кетиңиздер.